Біздің бүгінгі бийлик жаман иштеп атат дегенде мен алысмын. Биринчи жылдыгында Садыр Нуркучоевич командасы менен жакшы иштеди. Эң итогу саясий реформаларды bir жылдын ичинде жүргүзө алды. Шайлоолорду өткөрө алды, референдумдарды өткөрө алды. Элдин макулдугу менен, элдин тандоосу менен башкаруунун түрүн киргизе алды. Буга биз бали дешибиз керек. Рахмат айтышыбыз керек. Анткени мурдагы президенттер шайлоодо өткөрө алган эмес. Кумтөрдү кайтарып алды. Буга да биз бали дешибиз керек. Бирок акыркы 6 жылда ПКАС деген пайда болду. ПКАС. Аны билесиңерби, ПКАСтар ким? Мен аларга ПКАС деп ат койдум. Фоторуп берейин. Профессионал, кошоматчы, алдамчы, саясий сойкулар. ПКАС кыскача. Мына ушулар президенттин айланасына келди 6 айдын ичинде. Бүгүн алар саясий коррупциянын көмүскөдөгү бийлик. Көмүскөдөгү бийликти ошолор жүргүзүп атат. Баягы былтыр 20-жылдан келген мекенчил Садыр менен бийликке келген мекенчилдер жок. Алардын ордуна ПКАСчылар ээлеп алды. Мен аттарын атабай эле койгон, өзүңөр жакшы билесиңер, эсептеп бергиле. Алар мурдагы бийликтердин шопурунун шопуру болуп жүргөн. Ой тиги мурдагы президенттерге тимеле ой ваш превосходство бир жери айрылгыча кыйкырып жүргөн. Атамбаев, президент Атамбаев сөгүп койсо да сиздин сөккөнүңүз бизге дары деп артынан ээрчип жүргөн. Мына ошол адамдар дагы деле азыр акырындап Садырдын айланасына келди. Биз курултайда ошол адамдардын атын атап биз тазаланышыбыз керек. Мына элдер люстрация дейсиңер. Люстрацияны курултайда главный тема кылып алып чыгышыбыз керек. Капы болбосун. Азыр Садырдын айланасында бир юристтер бар. Мен ачык эле айтайын, мен депутат кезде абдан ал вето кыйын жазчу да, оппозиция мыйзам жазса эле вето койдура берчү. Ал мен аны өзүмдүн жакын досторумдун бири, бирге окуганбыз юрфакта. Сен кантип эле ушу ветолорду Акаевге кол койдуруп аласың десем айтчы. Азыке, оңой эле ал. Президентке алып кирем дагы, мыногу мыйзамды кабыл алсак, буга мыйзамга кол койсоңуз, сиздин укугуңуз мынча азайып калат экен, парламенттин укугу мынчага көбөйтүп кетет экен десе эле, алып келди эле кол кое берет вето коду. Мына ошол адамдар бүгүн дагы президенттин айланасында отурат. Ошон үчүн парламенттин регламентине да бүгүн кол койдурбай атат. Мына ПКАСчылар эмне иштерди кылып атат. Кумтөрдүн мындай чечилип калышы. Bir жылдан бери сентябрга кеткенден берки алтындын бүдөмүктүгү. Айтып атпайсыңар 19 тонн алтын жок, 21 алтын жок деп. Булардын бардыгы ошол ПКАСчылардын иши. Мына дырылдайып отурат, Акаев убагында 2 тонна алтынды Швейцарияга ташып кеткен үчүн нечен деген журналисттер куугунтукка алынган. Не ошону жазып койгон үчүн. Кийин чын чыкты да, Акаев мойнуна алды да. Ошон үчүн жана чыңгышып кызматтан кетти да, сүрүктөн табылды 2 тонна алтын. Баштыктап салынып кеткен, баштыктап. Бирштейндин частный самолету менен. Эми президент айтып атат, эми мен айтпайм, ал самолетти айтпайм. Сенен самолетту бирөө сурап атабы? Кайсы өлкөдө деп сурап атпайбы алтыныбыз кайсы өлкөдө деп. Президент айтат, мен самолетти айтпайм, атып коюш мүмкүн дегенде айтат. Эл сурап атат, кайсы өлкөдө алтыныбыз деп. Мына башка балдарды таапты. Швейцарияда экен. Баягы 2 тонна алтын кеткендей эле Швейцарияда экен. Эми ошол 2 тоннаны иштеткендей болуп, аны дагы бир иштегенге окшогон бирөөдүн фирмасы иштетип жүрбөсө мага келгиле. Ошондой болот окшоп калды. 19 тонна алтын. Сөзүмдүн аягында мен азыркы президентке ана кыргыз элине кайрылуум бар эле. Ушунду айта кетейин. Урматтуу Садыр Нуркучоевич, ПКАСтан арылыңыз. Эгерден ПКАСтан арылбасаңыз, ошолор сиздин түбүңүзгө жетет. 2020-жылдын 8 октябрында Мекенчил партиясынын офисинде барып, мен Садыр Нуркучоевич менен Калпчек Ташичке батамды берип жөнөттүм эле. Менин батамы алып барып премьер болгула деп. Мен батамды бергем. Малайзиядан келип. Урматтуу Садыр Нуркучоевич, ошол батамды бергенде мүмкүн танарсыз. Ошондо 20-дан ашык саясатчылар, ондогон депутаттар турган. Элмирза Сатыбалдиев,
Үмбет Кыдыралиев, Зулушев, Мамытов окшогон. Алар калп дебес менин батамды. Ошондо бир нерсени сурандым эле силерден. Мурдагы президенттердин жолдобо кылады. Ушул жолдан кайткыла деп. Экинчиси, кумтөр менен камалдың, азабын тарттым, үй бүлөң азабын тартты. Кумтөрдүн аягына жетти. Ушул эки нерсени айтып, анан батамды бердим эле. Бүгүн ошол эле батамды дагы улантам. Мурдагы президенттердин жолунан кайт. Ал жакшы жол эмес. 2 тонн алтын менен 19 тонн алтын окшоп баратат. Айланада ПКС'тардын жүргөндөр окшоп баратат. Элди кабыл албай, эч кимди укпай калганын, куугунтук жасаганын окшошуп баратат. Сөз эркиндигин бууп атканын окшотуп баратат. Нечедеген журналисттер, саясий куугунтуктуулар болуп атат. Мен ошону каалайм. Ошол эле батамды улантам. Ушул эки нерседен алыс бол.